Саламатсыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Говорит ТВ-ны көрүп жатасыздар. Студияда мен Сүйүтө Соорбаев иштеп атам. Ал эми бүгүн болсо биздин студиябыздын коногу экс-депутат, коомдук ишмер профессор Каныбек Усмоналиев. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетейин, бүгүн биз болсо мына ушул өлкөдөгү коомдук саясий абал, ошондой эле 8-июнда болгон митингдин алкагында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин сүйлөгөн сөзүнүн тегерегинде мындай ой бөлүшөлү деп чечтик. Анан башка суроом эле ушундай болсун да, мына азыркы күндө өткөн жуманын соңунда болгон ушул тынчтык митингиндеги экс-президенттин сүйлөгөн сөзү көп адамдардын ар кандай ойго жетеледи да. Айрымдары мына мисалы үчүн кечээ Турсунбаевдин сотко берем деп чыкты. Анткени менин адамдык аброюма шек келтирди деди. Мындан сырткары ошо президенттин ишин сындады. Депутаттарга чейин айтылган сөздөр болду. Негизи сиз мына ушул коомдо өзүңүздүн да ордуңуз бар, анан саясий позицияңыз дагы бар да. Анан мен сизден ушуну сурагым келип атат да, ошол ошондой сөздөрдү мурдаңкы президент 6 жыл бизде башкарган кишинин сүйлөө лексиконуна сиз кандай баа бердиңиз профессор катарычы? Рахмат, Сүйүтө, рахмат. Биринчиден мен ал киши менен чын эле үзөңгүлөшүп, чогуу эле иштеген муундун өкүлүмүн да. Ал турсун жашыбыз тең, 63-кө чыгып атабыз. Бул киши мындай тез эле өзгөрүп турчу эле, бирок кече 8-июнда мага дагы бир башка өзүнүн бир гранын көрсөттү да. Мен чынын айтсам, эми баягындай бир жаратмандык платформаны тандап алып, анан ошол боюнча сүйлөйт окшойт деп сүйлөсө керек деп күткөнмүн, бирок тескерисинче чыкты, тилекке каршы. Абдан эле начар болуп калды, өтө эле начар болуп калды. Ар кандай эпитеттерди айтсак болот. Мисалы үчүн, азыркы президент Сооронбай Шарипович эми эл шайлады дем туурабы? Анын эң активдүү демилгечиси, демөөрчүсү, колдоочусу Алмазбек Шаршенович өзү болду. Экөөнүн 20 жылдан ашуун достуктарын деле биз жакшы билебиз, чын деле жүрүшкөн. Бирок кече бардык границадан чыгып кетти. Мен өзүм чын айтсам марданып көрүп отурдум. Ошон үчүн мен дагы кээ бир массалык маалымат каражаттан берген интервьюларымда мен дагы мындай катуу эле айтышка туура келип атат. Мына бүгүн деле ошол моменттен пайдаланып айтышым керек эле. Эмне болду? Алмазбек Шаршенович, токтобойсузбу деген сөздү айтышым керек эле. Балким кандайдыр бир дагы кошумча экөө эл билбеген кандайдыр бир сөздөр болгондур. Бирок кандай болгон күндө дагы президенттин, экс-президенттин жашоо маданияты болуш керек да бизде. Мына Американын экс-президенттерин көрүп атабыз, Европанын экс-президенттерин көрүп атабыз. Мен ошону күткөн болчумун. Тилекке каршы бир эле азыркы саясий кырдаалды өтө жаман сөздөр менен айткан аз келгенсип, мисалы үчүн Жээнбековдун өзүнүн аброюна, өзүнүн адамдык баягындай бир касиеттерине шек келтирип койду. Бул өтө жаман болуп калды. Дагы башка мени таң калтырган нерсе, мынакей менимче 3-күн болуп атат бүгүн, ошо айтылгандан бери. Президент тарабынан реакция кылынбагандыгы дагы бул элге абдан чоң ушундай суроолор туудуруп атат да. Пресс кызматы деген бар. Эми мен ал Атамбайдын айткан сөздөрүн кайталап эле коеюн, эми ал бардык эл баары билет. Бирок ушул жерден суроо бергим келип атат да, мындай элдин арасындагы мындай пикирлерге таянсак, көпчүлүгү баягы мурдагыдай эле репертуарында сүйлөдү, бир ачылышта эле болгон жок. Анан кийин балким ошол президенттин дагы басма сөз кызматы жооп берүүгө кажеттиги жок деген ойлорду ойлоп аткан жер жокпу? Сиз кандай түшүнөсүз? Аларга кошулбайм. Себеби кече ислам баалуулуктарынан баштап Жээнбековдун өздүк аброюна чейин айтылды да сөз. Айтылды. Эми мыйзам деле бар да эми президенттин. Президент бул деген бул биздин элдин, мамлекеттин символу, мамлекеттин лидери. Ошол жагынан кыска, так бир 2-3 мүнөттүк баягындай бир пресс-релиз таратып же болбосо кызматчы билдирүү кылып коюш керек. Себеби эл туура түшүнбөй калат анда. Биз эл кандай элбиз, кыргыз эли. Биз абдан пассионардуу элбиз, абдан активдүү элбиз. Ал эмне тигиндеп отурат, эмне болду деген сөздөр күндөн күчөп атат. Бул менин жекече пикирим, албетте. Бирок ошол сөз керек болчу.
керек болчу. Негизи мындай да көп учурда мына сиз илим пост катары жакшы билесиз да, ар бир доордун өзүнүн бир сүрөттөмөсү, өзүнүн бир китеби болот да. Биздин мына 6 жылдагы өткөн өмүрүбүздө бүгүнкү күндө өкүнүч менен караган учурлар болуп жатат да. Анын ичинде мына мисалы үчүн достук менен жек көрүп калуунун дагы ортосунда аралык бир кадам экендигин биз бүгүнкү күндө эки президенттин ортосундагы мындай мамиледен улам байкап атабыз да. Анан ошол президенттин айтуусунда дагы бир эмнесе болуп атат да, мына бүгүнкү күндө биз парламенттик башкаруудагы мамлекетпиз. Бирок президент сөзүндө айтып атат, бул парламенттик башкаруу болгону менен бүгүнкү күндө президенттик эле башкаруу болуп келатат депчи. Буга чейин кандай болду эле анда? Буга чейинки кетирген кемчилдиктерди өзүнүн оюнда эле айтып койгондой болуп атат да. Кыргыз эли өзү уникалдуу тарыхый иштер жасап койду. 2005-жылы биринчи жолу, 2010-жылы экинчи жолу Атамбаевдин чоң эрдиги макул болуп 6 жылдан кийин өткөрүп берди. Биз ошогону туу тутуп, мисалы үчүн мен абдан ыраазы болуп турганмын да. Эми чынында эле 6 жыл бекер эле өтүп кетти. Практически абдан өтө эле начар башкаруу болду. Себеби мен активдүү депутат катары ошол кезде буну айта алам да. Эми ошол жакшы жасаган ишин мына акыркы 2-3 жылда биротоло нолго түшүрүп койгондугу мени көп өкүндүрөт да. Ошол 2017-жылы элесте турган болсок, президенттик шайлоодо кандай альтернативдик шайлоо болду эле. Биз баарыбыз кубанбадык беле. Мына силер журналисттер дагы абдан жакшы жазып аттыңар. Баягы бийлик бир кишиден экинчи кишиге өтүп атат. Маданияттуу кызмат өткөрүп түрдө шайлоо жолу менен өтүп атат деп. Мен да активдүү катышкан киши катары биз жеңилген командада болдум мен, бирок баарыбыз ыраазы болуп калганбыз. Андан кийин перманенттик түрдө акырын ошол экс-президент менен азыркы президенттин ортосундагы мамиле перманенттик түрдө уланганын ордуна тез эле бир 2-3 айдын ичинде эле экөө тескери кетишти да. Менде ушундай түшүнүк пайда болду кече 8-ден кийин. Элдин кызыкчылыгы, элдин келечеги, мамлекеттин экономикалык өнүгүү перспективалары бул жакта калып эле, жөнөкөй эле бир пендечиликтин деңгээлинде. Анда башка туура айтышыптыр журналисттер. Мисалы үчүн көп деле жаңылык ачкан жок Атамбаев кече. Бирок баягы ыплас, балет сөздөрдү өтө көп колдонуп алгандыгы бүгүнкү күндөгү абалды абдан катуу курчутуп жиберди. Парламентаризм жөнүндө айтып атасыз. 2010-жылы биз эмне аракет кылбадык беле? Биз жанталашуу аракет кылганбыз. Себеби жаңы конституция менен депутат болуп келгенбиз 2010-жылы. Ошондо эле уже кээ бир жойпуланган, кээ бир мындай жасакерленген күчтөр, анын ичинде биз депутаттар да болдук. Күчтөр мыйзамды, конституцияны бузуп эле президенттин бийлигин катуу күчөтүп туруп албадыбы? Эсиңиздеби? Баягы чет элдик, мисалы үчүн саясатты бүт баарын премьер-министрдин президентке алып берип койдук да, атайын мыйзам конституцияны бузуп деп. Ошол нерселер келе берди, анан Атамбаев өзүн бир түшпөс хан сезип алды. 17-жылы баягындай факты боюнча де юре өткөрүп бергени менен де факто мен мурдагы эле башкара берем деген эмеге түшүнүккө бир жолу жетеленип алыптыр да, ошону мына акыркы күндө чыгарып атат. Мына ошол сүйлөгөн сөзүн алкаганда дагы эгерде президентке өзүн билемдик менен ушинтип иш алып бара берсе, анда биз президенттин кеткенине кетсин деген уран менен чыгабыз. Андан сырткары жаңы шайлоо баштаганга кийлигишебиз деген дагы ойлорун айтты да. Анан айтсаңыз бүгүнкү күндө ошол чындыгында эле ошол президентти кандайдыр бир кызматтан кетирүү же болбосо ошол жаңы шайлоолорду баштоого негиз бар деп эсептейсизби? Өкүнүү менен уктум кече ошол айткан сөздөрүн. Бирок кандайдыр бир себеби да бар. Аны ачык эле айталычы. Сооронбай Шарипович 2017-жылы 8 февралда баягы коопсуздук, атактуу коопсуздук кеңешин кандай сонун өткөрдү эле. Значит, коррупцияга каршы күрөшүү иштерин баштап, ошону перманенттик түрдө жасап келген дагы, бирок акыркы жылдары чынында эле мындай бир солгундагандай болуп, кандайдыр соодалашкандай болуп керек болсо, анан андай кандайдыр бир саясий конъюнктурага батып кеткендей болуп, бул жерде укук коргоо органдарынын көп эмелери бар, жетишпеген жактары бар. Президентти колдош керек, президенттин баягы динамика берип туруш керек. Вот ошону пайдаланып айткандай болду кече Атамбаев. Ошону пайдаланып айткандай болду. Айтып атпайбы? Баягы эме жөнүндө айтты, мурунку премьер-министр Сапар Исаков жөнүндө айтты, сатып алдыйпты кошту, анан дагы тиги эки мэрди кошту, алардын үчүн отурат.
Хотя bunun бардығын демократиялық принципиалдық өлкөлөрдө сот гана, тергөө гана чечет. Соттун чечими менен гана алар өздөрүнүн күнөөлөрү аныкталат же аныкталбайт. Буга кече басым жасагандай кылды дагы, анын аягын абдан чоң чеберчилик менен алып келип туруп, эгер ушинтип эле турган болсоң, сени кет деген эмеге чейин барабыз. Эми Атамбаевдин өзүнүн натурасы ошондой киши, өзү 2005-жылы, 2010-жылы ошол төңкөрүштөрдү бардыгын уюштурганга катышып жүргөн киши дагы ошол эмеси ойноп кетти. Бирок элди ойлош керек биринчи кезекте. Мисалы үчүн канчалык экстремалдуу ситуация болсо дагы, президент кече оор басырык, экс-президент кече оор басырыкты сүйлөп, болгон көйгөйлөрдү айтып, жаратмандык иш үчүн мынандай кылыш керек досум дегендей сөздү айтса, абдан жакшы болот эле. Азыр элди экиге бөлүп салышты, билбейм аягы эмне болот. Мен абдан кооптонуп турам, чынын айтсам. Бул жерде эң дагы бир коркунучтуу нерсе коопсуздук комитетинин дагы ишмердүүлүгүн сынга алды да. Бул жерде мына мисалы үчүн мага анда көп маалымат берилчү эмес, азыркы күндө алар ушул президенттин айтканын кылып атат деген дагы бир себептерди айтты да. Анан бул эмнеден кабар берет мисалы үчүн? Вообще мен бул кишиге түшүнбөйм да. Ошо биз депутатбыз, биз так даана билебиз. Ошол эмеге УКМКга АКСти киргизип алып, анан кийин инструмент катары колдонгон биринчи Атамбаев өзү болгон да 2011-жылдан баштап эле ошондой иштер жасаган. Бул эми өзү мыйзамсыз болчу. Өзү баягы УКМКнын мыйзам боюнча функцияларын биз билебиз да, туурабы? Чалгындоо, карама-каршы чалгындоо, коопсуздук сактоо, ошонун үчүн апарып АКСти кошуп койду. Анан кийин ошо Ош башкармалыгында Сооронбай Шарипович губернатор болуп турганда, ал жактан эч кандай мага эме келчү эмес. Анан кийин көрсө ошондой эле булар даярданып жүрүшкөн экен дегендей кылбадыбы? Эми бул эми жаш бала деле түшүнүп турат, айланайын. Президентке түздөн түз УКМК баш ийет. УКМКнын төрагасы өкмөттүн мүчөсү болгону менен аны дайындоо, кетирүү функциялары баардык президенттин өзүнүн колунда болот. Эгерде жетишерлик түрдө информация маалыматтар алынбаса, анда ал ошол Атамбаевдин өзүнүн күнөөсү да булчу. Анан мына мен бүгүн эртең менен окуп калдым, ошол эле аты аталган эки офицер бүгүн кимдир аркылуу ошол Ош башкармалыгына кызматка баргандарын ачык айтып коюштук. Ошол эле Кадыркулов менен ошол Кожобергенов экөө тең эле көрсө, ошол кездеги УКМКнын башчысы Сегизбаевдин сунушу менен барылган экен. Сегизбаев деген түздөн түз Атамбаевга баш ийип отурган. Эми ошо өтүп кеткен кадрдык эмелер, дайындоолорду дагы мындай бир чалкаштырып, элдин башын айландырып, анан кийин өзүнүн абалын баягындай бир ыңгайлуу жолго алып чыгууга аракет кылгандыгынын өзү, чынын айтсам, бул жакшы эмес болуп калды. Жакшы эмес болуп калды. Ушул жерден дагы бир суроо, мына өзүңүз жакшы билесиз, акыркы учурларда ушул жылдын башында ошол Кримтөбөл Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу кайрадан иш жанданып, бир топ жетекчилер камакка алынды, андан сырткары тергөөмө иштешебиз дегендер үй камагынан чыгарылды, бирок тергөө иштери жүрүүдө. Ошонун алкагында мына экс прокурор, баш прокурор Аида Салянова да камакка алынды. Анын адвокаты дагы бүгүнкү күндө бир топ өзүнүн ошол камоодогу шарты жөнүндө бир топ ойлорду айтты. Бирок ошол Атамбаев айтып атат да, бул сөзүндөчү Салянованын камалганы бул ушул туура эмес депчи. Учурунда мен деле мындай кызматтан өзү кетирген, мисалы үчүн Салянованын туурабы. Бүгүнкү күндө Азиз Батукаевга мени байланыштырышып атат, менин ал жакта бир тиешем жок дейт. Бирок айрым эксперттер айтып атат, ушунун баардыгы барып экс-президенттин аппаратына барып такалат деген да ойлор айтылып атат да. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? 2013-жылдагы Жогорку Кеңештин баягындай бурну заседаниясы эсиме түштү дароо эле. Биз эми залда отурган кишилербиз да кандай суроолорду бердик. Аида Салянова ошондо чынында эле абдан катуу эме колдогон, абдан катуу эч кандай бул мыйзамды бузуу болгон жок, андай мындай деп эми башка фигуранттарды айтпай эле коеюн. Аида Саляновага капа болсом, таарынсам, мен таарынсам болот. Мага иш козголгон убагында, хотя баардыгын көрсөтө алмай калдык. Бирок бүгүнкү абалына мен абдан ушу ичим ачышып турат. Чынын айтсам. Биринчиден бул ушундай фигура, бул кызыбыз эч жака кетпейт болчу, эч жака качпайт болчу. Спецпрокурордун эле баягы көрсөтмөсү менен анан ошентип отургузуп койгонун өзү абдан бир начар болуп калды. Мунун баардыгы келип билесизби, Сүйүт айым, неден келип чыгып атат? Мына жаңы кодекстин бир укмуш бир чоң жаңылыгынан келип чыгып атат да. Мурунку кодексте да жок болчу, кылмыш жаза кодекстеринде баягы айыпталган фигурант эгерде эме менен кызматташууга барса, анда анын айыбы жеңилденет, күнөөсү жеңил болот. Вот ошону кармоо алышып, бирок ал жерде мен окудум, жазылып турат. Ал жерде кызматташууга барганда дагы ал өзү факты менен далилдеш керек.
далилдебей эле ошо бири бирин сата башташты деген эме келип айда салянова такалды. Кече Атамбаев ошону курал катары абдан чеберчилик менен пайдаланып кетти да. Эми ошол жалгыз эме кылып, бороргон болуп, ичи ачышкан болуп, расмий бийликке чабуул коюунун бир инструменти катары карап алды. А менин жекече пикирим, кече эле мына соттон акталып чыккан киши катары 3 инстанциядан жекече пикирим, кандай иш болсо дагы сот бийликтин өзүнчө бутагы, кандай иш болот болсо дагы тергөөдөн дагы, соттон дагы өзүң акталып чыгышың керек. Же болбосо аяң болсо мойнуң тартышың керек. Мен ойлойм, Айда Жеңишбековна дагы ошону ойлоп, анан кийин баягы кызматташууга барган жок да. Мен 100% эле ишенип турам, ал киши өзүн актап чыга алат. Башка фигуранттар кандай болгондугун мына көрүп атабыз. Ошол эле мурунку саламат сактоо министри, ошол эле вице-премьер Шамил Атаканов, ошол эле ГСНдин башчысы азыр ооруп калыптыр, депутат жигитибиз. Эми ушулардын баардыгын саясий жакка айландырып, саясий оюнчукка айландырып алгандан экөө тең утулат азыр. Атамбаев дагы утулат, Жээнбеков дагы утулат. Себеби эл азыр мурдагыдай эмес. Эл азыр көз каранды эмес эч кимге. Өзүн өзү баккан эл болуп калды. Эми өзүн өзү багып, өзүн кыйын болсо дагы өзүнүн оокатын өткөрүп аткан эл азыр акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү талап кылат. Ар кандай шылтоолорго көрдүңүзбү кандай адекваттуу түрдө эме болот. Мен кечеден бери абдан таң калганым баягы жогорку кеңеште 35 эле депутат болсун деген петицияга элдин эмесин көрдүңүзбү кандай болуп атат. Реакциясы кандай болуп атат. Элден айланып кетсе болот. Демек, ушулардын баарын эске алып саясат жүргүзүш керек болуп атат да. Экс-президент дагы, азыркы президент дагы. Анан бул жерде дагы бир маселе болуп атат да. Мисалы үчүн ошол коррупция менен күрөшүүнүн алкагында дагы суроо бергим келип атат. Ошол мурда кийинде айтылып жүрөт. Ушул өлкөдөн чыгарылган жана 700 миллиондун тегерегинде бир топ саясий оюндар болгондугу дагы байкалып атат. Мисалы үчүн ошол каржы полициясынын маалыматында башка маалыматтар чыгып кетти ортодо деген дагы ойлор айтылып атат. Негизи эле айтсаңыз, ушул коррупция менен күрөшүүдө бийлик туура багытта баратабы? Коррупция менен ушинтип күрөшүш керекпи? Стратегиялык багыты туп-туура болду. 8 февраль 2017 жылдагы президент Сооронбай Шариповичтин стратегиялык багыты туп-туура болду. Ал четко баарын ордуна коюп, ушундай күрөшөбүз деди. Бирок тактикалык жактан болуп көрбөгөндөй чоң жаңылыштарды кетирип атышат. Эмне кандай жаңылыштар, кандай жаңылыштар? Биринчи кезекте абдан динамикалык түрдө тергөө иштери жүргүзүлүш керек болчу. Эмне үчүн 1 жыл, 1,5 жылда отурушат тиги премьер-министрлер, ТЭЦ-тин ишин көрдүңүздөрбү? Баягы орусча айтканда баягы гора родила мыша болгондой болуп атпайбы? Чынында кандай болгондугу эл баары билип эле турат. Ошол 386 миллион доллар. Анын ичинен тергөө органдары 140 миллион доллардын чынында эле желип кеткендигин далилдеп чыгышпадыбы? Ошону эле мен мына ошол бажы эмесине дагы айткым келет да. Ошол 700 миллион деп журналист бала айтты, абдан чоң эрдик жасады. Бирок ошонун 250 миллиону, канча миллиону такталган экендигин далилдеп кашка айтып көрсөтүп атпайбы? Ошол эле эмелерди, ошол эле инсандар, ошо Матраевдер деп айтылып атат. Анан эми алардын берген жоопторун дагы мына көрүп атасыздар. Биз фонд ачып койдук, анан фондко акчалар өзү келип түшө берди. Эл менен мындай деңгээлде ойнобош керек. Ушунда менимче президент өзүнүн абдан твердый, абдан катуу нерсесин көрсөтүш керек. Мен үчүн бир таң калыштуу нерсе, эмне үчүн эмдигиче Сооронбай Шарипович ушул АКСти УКМКдан бөлүп өзүнчө бир улуттук бюро кылбайт. Дүйнөлүк практика ошондой да. Эсиңиздердеби, Сингапурдун атактуу лидери Канью айткан да, мен биринчи ошол эмени түзгөнмүн, коррупцияга каршы күрөш бюросу түзгөнмүн. Анда мен өзүм даяган эмесмин, бала чакам даяган эмесмин, башкалар даяган эмесмин. Азыр эми тактикалык жактан ошого ойноо режимине өтүп алышты дагы, ыңгайлашып алышып, бир жакшы стратегиялык ишти ушундай бир жаман акыбалга алып келип турат да. Азыр президентти абдан катуу колдош керек болуп атат. Себеби президентти ошол өзү көтөргөн коррупцияга каршы иштердин барымтасын алып бара жатышат да. Абдан чоң чеберчилик менен. Мен окумуштуу катары ушуну байкап, ушуну айткым келип атат да. Ошон үчүн менимче балким Пашинянга окшоп Сооронбай Шарипович дагы балким бир 15 күндө же 20 күндө бирден өзү 3 мүнөт, 4 мүнөт маалымат берип, катуу мындай ушундай сүйлөп коюш керекпи? Чындыгында сиз мына ушу тажрыйбалуу саясатчы катары айтсаңыз, ушул маалыматтык жактан ушул азыркы бийлик уттуруп коюп аткан жокпу? Уттурду. Мен аны кече Марал радиосуна дагы айттым, ошо заголовка кылып чыгарышыптыр. Чынында эле маалымат
жагынан президенттин аппараты абдан чоң утулушка ээ болуп атат. Өзүнчө пресс кызматкери бар, өзүнчө пресс катчысы бар да, пресс катчысы бар, пресс кызматы бар, килтеген. Ошол эле мисалы үчүн баягындай лаконичный бир тезистик формада Атамбаевдин кечээ сүйлөгөндөн кийин бир 2 сааттан кийин жарыялап койсо болот эле. Оор Песковдун иштегени мага абдан жагат да. Песковдун иштегени. Биз телевизордон уккандан кийин бир 15 мүнөттөн кийин уже баягы ленталарга чыгып андай мындай кылып атканда. Себеби заман азыр ошондой. Азыркы заман бул маалыматтын заманы, бул акылдуулардын заманы, бул билимдүүлөрдүн заманы. Адам жаштарыбыздан баштап карыганга чейин баарыбыз ушундай билимдүү болгондон кийин ар кандай версиялар айтыла берет да. Ошонун эң башкы оюнчусу ошол пресс-служба болуш керек да. Негизи мына сөзүнүн аягында сизден сурагым келет да, биз мына коррупция менен күрөшүү, ошол Крым төбөлдүн артынан бир топ чиновниктердин камалышы, эки президенттин ортосунда ушундай бир кайым айтышуу, эми кайым айтышуу десек да кичине башкачараак болуп калар, анткени бир тарап көбүрөөк сүйлөп, экинчи тараптан көп деле жооп болгон жок да. Ушунун баардыгы алып келип биздин мындай бир экономикалык, саясий бир кризиске кептебейби? Кептеп койду, уже кептеп койду. Себеби ушунун кайым айтышуулардын баардыгы, араздашуулардын баардыгы биздин аз дагы болсо экономикабыздын бир аз өскөнүнүн фонунда боло турган болсо, мынчалык резонанс болбойт болчу да. Айланайдар 1,8 2%га жетпеген өсүшүбүз болсо, аны дагы жарымы жел болуп атканын түшүнүп атабыз. Азыр канча 13-14 миллиард дефицит болгондугун, мына экинчи жарым жылдыкта бюджетсиз болгону айтылып атат. Отушлардын баардыгына ойноп, өзүнчө эле бир ушудан саясий дивиденд алганга аракет кылгандардын башында Атамбаев эле турат, ачыгын айтайлычы. Анын командасы отушуга жол бербеш керек болчу расмий бийлик. Кадр маселеси бүгүнкү күндө кандай аксап аткандыгын көрүп атабыз да. Кадр маселеси бир жаңы жүздөр келип, жаңыча ойлонгон, же болбосо чечкиндүү, тажрыйбалуу кишилер болсо дагы тартылып, ушул жаратмандык ишти алга озуп жасап кеткен болсо, мындай нерселер, мындай араздашуулар, бирине доомат айтуулар жана эле баягындай бир пендечиликтин деңгээлинде эле болуп калат эле да. Азыр эми бул биринчи орунга чыгып алды. Мен ушудан кооптонуп турам да. Анан ушул дагы бир суроону сизге берип калгым келип атат да. Мына кадр маселесине токтолуп калып алдыңыз. Кадр маселесинде бир топ жылдан бери системада иштеген, бирок ошол системага жыргатып бир колдоо көрсөтпөгөн, же бир ачылыш жасабаган, же бир секирик жасабаган жетекчилердин кайра эле ошол системада жетекчи болуп калышына сиз кандай деп ойлойсуз? Мындай Сүйүт кандашым, өзүңөр суроо берип, почти өзүңөр жооп бердиңер. Мен ушуга таң калам да. Мисалы үчүн мен билим берүү министри болуп иштедим азыр эле 9 ай. Ошо билим берүү министрлигине чейин 32 жыл мектептин мугалиминен баштап лаборант, ушундай бар баскычтарды ректор, министрдин орун басары, анан министр болдум да. Азыр эле асмандан эле түшүп калып атышпайбы? Мен кандай коркпой келип министр болуп отургандарына таң калам да. Демек, значит, талапты мындай жакшы койбой, ошону бир өзүнчө эле бир каада салтка айландырып алыппыз да. Демек, девальвация кылыппыз да. Кептин баардыгы кадрларда болуп атат да. Ошону жагынан дагы жаңы бийлик, расмий бийлик бүгүнкү күндө абдан чоң аксап атат. Эл жөн айтпайт. Айрыкча социалдык блок эми аман эле болсун, эмне болуп атканын, мына билим берүү жагын, илим жагын айта турган болсок, эми абдан эле начарлап кеттик. Вот ошону кечээ мына Украинанын Зеленский мына кеч азырлар эми баягындай парламенттик шайлоо дайындашты. Өздөрүнүн ошо Слуга народа деген движениясына кыймылына мурунку депутаттарды дагы, мурунку министрлерди дагы киргизбеңиз деп эле ачык эле так кесел айтып коюшту го. Ошентип гана жаңы күчтөрдү мына биздин чет мамлекетте канча уул кыздарыбыз жүрүшөт. Сонун тим алтындай болуп иштешет. Ошто тартуунун бир сонун бир моменти келди эле да биздин президентибизге. Мен дагы айтам, эми дагы эле кеч эмес. Ушул жагынан туруп алган болгондо, анда баягындай кыйратмандык аракет кылгандар дагы өздөрүнө өздөрү эле бир пас болуп калышат эле дейм да. Сиз ушу билим берүү жагы жөнүндө айтып калдыңыз да. Бүгүнкү күндө билим берүү министрлигине көп сындар бар да. Көп сындар бар. Ошол эле министрдин өзүнө, анын жасап аткан иштерине, бүгүнкү чыгып аткан китептерге, бирок министрлик дагы маалыматтык жактан аябай аксап жатканын көрүнүп турат. Анткени алар мисалы социалдык түйүндөрдө, башка жактарда айтылып эле атат сындарчы. Чоң-чоң телевидениялардан чыгып атат. Бирок эч кандай мындай тоң моюндук кылып аткандай сезилет да. Сиз ошону байкайсызбы? Туптура тоготпой, тоң моюндук кылып аткандыгын өзү
ошол билим берүү системасына абдан чоң чыңалууну пайда кылып койду азыр. Мисалы үчүн баягы окуу китептерин эмне үчүн Италияга, Индияга, Вьетнамга заказ бергенсиңер деп мен маселе көтөрүп чыкпадымбы бир жарым жыл мурун эле. Ошого жакшынакай эле жооп берип койсо болот да, мага таарынгандын ордуна моундай болду деп жооп берип койсо болот да. Мына эмдигиче 5-6 класс китептери келген жок да. Азыр бир окуу жылын ошол китептери жок балдарыбыз окуп бүтүп кетти. Вернее, окуунун деңгээли кандай болгондугун билебиз да. Вот ошон үчүн журналисттер силер абдан активдүү иштеп атасыңар. Ошого туура келген, шайкеш келген, силерге үзөңгүлөш болгон, керек болсо силерди пайдаланган бир зор күч бар да бардык министрликте. Бул ушу пресс кызматы да. Вот ошону пайдаланып, ошону алдыга койгондун ордуна чамынып, чүңкөнүп алышып эле отурушат. Натыйжада өтө эле аянычтуу абалга кептелип калды билим берүү системасы. Ушул министрдин жоопкерчилигин ошондой тоң моюндугун менимче өкмөт да караш керек. Караш керек, себеби ал өкмөттүн мүчөсү да. Болгондо дагы стратегиялык багыт дагы. Элестетип көрүңүздөр, 1 миллион 200 000 бала окуйт. Анын ата-энеси менен 3 миллиондон ашып атат. 300 000ге жакын студенттерибиз бар. Алардын ата-энеси менен эми Кыргызстандагы бардык эле үй бүлө билим берүү системасына тигил же бул жагына катыштыгы бар да. Вот ошон үчүн бул министр бул деген абдан креативдүү, абдан алдыга озгон, авангардда жүргөн киши болуш керек, тилек качандай болбой атат. Дагы бир суроо бергим келип атат да, мына сиз мамлекеттик кызматта иштеген адам катары. Мына акыркы жумаларда ошо журналисттер менен ошо мамлекеттик кызматкерлер ортосундагы мындай пикир келишпестик жөнүндө айткым келип атат да. Кандай болгон учурда дагы мамлекеттик кызматкер өзүнүн жоосунда жазылган да, жасап аткан ишин массалык маалымат каражаттарга ачык, айкын жазылып. Бул жанагы маалымат алуу боюнча мыйзамда бардык документтерде бар, бирок ошол эле учурда мындай артыкча бир мамиле кылгандыгын көрдүк да биз Чүй областынын губернаторунчу бүгүнкү күндө ал кызматтан кетип, ордуна 38 жаштагы жаңы губернатор келди. Бирок эмнегедир дагы деле бул жерде ошонун кылган кылыгына кандайдыр бир жооп болбогондой да. Ал мисалы үчүн мен жооп бербейм деди. Мага жакпады, мен сүйлөшкөн жокмун. Ал бул деген оскорбление эмес деди да. Мен анын жүзүн жакпадым дегендичи. Бирок ошол эле учурда мына ушундай эле кетип калды да. Кандайдыр бир жаза болуш керек беле же жөн эле кызматтан алып койсо иш бүттүбү? Эгемендүүлүктү алганыбыздын эң чоң жемиштеринин бири бул сөз эркиндиги болгон да. Сөз эркиндиги болгон, дин эркиндиги болгон, дин тандап алуу эркиндиги. Ошону эркиндик болуп Конституция аркылуу декларация кылгандан кийин биз бардык кызматкерлер, министр болобузбу, губернатор болобузбу, президент өз башы болуп чыдашыбыз керек. Сөз эркиндигине чыдаш бул оңой эмес. Себеби журналисттин иши ошол. Мен өзүмүн кызматымда кандай гана сөздөрдү укпадым журналисттер. Журналисттер менен менде ушундай бир мүнөз бар. Ошол өзүнө тең келип, суроолоруна жооп берип, билбеген нерселерин мойнуңа алып, ошонун үстүндө иштөө менен гана кутуласың. Ошондо ана сөз эркиндигинин көркү чыгат. Бул жерде менин туйгуналы досум чынында эле өткөндө өтө одоно катачылык кетирип койду. Мен өзүм да абдан таң калдым. Журналист кызыбыз менимче мен кийин да көрдүм, эч нерсе деле дебептир. Ал өзүм эми ал жерде журналисттердин да өздөрүнүн конкуренциясы бар да, туурабы? Маалыматка жетишүү, маалыматты мен ошо биринчи радиого, биринчи телевиденияга бердим. Азыр шашып атам, көрүп атасыңар, күйүп атат бул жак. Азырынча бөлүшүп тургула, анан кийин же пресс кызматкерим, же мен өзүм чыккандан кийин да улантабыз деп деген сөздү айтып койдум, эмне кереги бар эле. Эртеси күнү анын оңдосу да болот эле. Тургуналы Абдыраимовдун кечеги абалы бардык саясий кызматкерлерге сабак болуш керек. Кичинесинен баштап чоңуна чейин. Эгерде биздин жасаган иштерибиз массалык маалымат каражаттары аркылуу элге жеткирилип турбаса, анда биздин жасаган ишибиздин эч кимге кереги жок деп ойлойм мен. Себеби баарыбыз эле өзүбүздү сүйөбүз, өзүбүздү жакшы көрөбүз, жасаган ишибизди мактайбыз, бирок анын сынын ким айтат? Мен бир тууганым айтпайт, уулум айтпайт, кызым айтпайт, журналист айтат. Ошон үчүн мен анын журналисттер дагы мен сизди куттуктап койгум келет, ал өздөрүнүн күчтөрүн көрсөтүштү. Мыйзам чегинде балким кээ бирлер бар маша чаап сүйлөп аткандыр, эми алар деле адамдар да. Вот ошол бул жакшы эле жөрөлгө болду. Наконец-то ошо премьер-министр Абылгазиев ушундай реакция жасаганы мен азыр купулмат болуп турат. Ушул акыркы суроо болсун. Мен көп суроо бергим келип атат, бирок убакыттын тарыгына байланыштуу. Мына сиз жетекчи болуп жүргөндө журналисттерди же маалымат булактарын тандачу элесизби? Жок. Мен өзүм деле андай эмес болчу.
Чынында мен билим берүү министрлигинде бир эпизод болгон. Эсиңиздерде 2007-жылы баягы Бакиевдин эмесинде митинг уюштурушуп оппозиция. Анан ага анти митинг деп баягы студенттерди алып келип, окуучуларды алып келип, мугалимдерди эме кылып, мен бир жолу 5-каналга анти митингчилерди токтоткон бир эме сабактан перерив боло турган болсо, башыңар жооп бересиңер деген приказ чыгарган, буйрук чыгарганмын. Адан кийин да көп эмелер болду. Журналисттерден качып кутула албайсың. Наоборот, аны алдын утурлап чыгып, бирок өзүңүн күчтүү позицияң болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, күчтүү командаң болуш керек. Айрыкча азыркы заманда ар бир министрдин өзүнүн күчтүү пресс службасы болуш керек да. Анан бир тааныш билиш андай мындай кылып келип алып келгенден ошо азабы ошо кече Туйгуналы мырзадан көрүндү да. Анда сизге чоң рахмат. Экөөбүз сүйлөшчү темалары көп экен, анткени сиздин дагы тажрыйбаңыз бар. Буйруса дагы бир убакыттарда сүйлөшөбүз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мен эскертип айтайын, бүгүн биз болсо өлкөдө коомдук саясий абал жана кадрдык маселе, ошондой эле 8-июндагы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин сүйлөгөн сөзүнүн айланасында пикирлештик. Бүгүнкү менин маектешим болсо Жогорку Кеңештин экс депутаты, коомдук ишмер профессор Каныбек Усмоналиев болду. Кайрадан жолугушкунча саламатта калыңыздар.